Стамбул шаары. Стамбул Константинопол эки материкте Европа менен Азияны бири-бирине кошкон өзгөчө шаар. Географиялык жайгашуусунан улам тарых бою маанилүү отурукташуу борбору болду. Рим, Византия, Осман империясынын борбор шаары аталган. Негизделген күнү биздин заманга чейинки 667 жыл. Стамбул ар түрдүү цивилизациялардын бешиги, маданияттар, диндер, цивилизациялардын тогошкон жери болуптур. Аянты 5343 километр квадрат. Калкынын саны расмий түрдө катталганы 13 миллиондон ашуун деп айтылат. Стамбулдун түндүктө Халич, чыгышта Стамбул кысыгы жана түштүктө Мрамор деңизи менен курчалган бөлүгү бүгүнкү күндө тарыхый жарым арал деп эсептелинет. Бул керемет шаарда таң калыштуу тарыхый жана архитектуралык фактыларды камтыган 8000ге чукул мечиттер бар. Тарыхый жайлардын көптүгүнөн улам Стамбул 1985 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Эки континентте жайгашкан бул шаарда жыл бою туристтердин кадамы үзүлбөйт. Бүгүнкү күнгө чейин соода сатыктын борбору бойдон калууда. Азыркы күндө Стамбулда медициналык мекемелер да көп. Биздин көпчүлүк мекендештерибиз келип, дартына даба таап кетип турушат. Бул жолку Туркиянын Стамбул шаарына болгон сапарыбыз AirMed Travel компаниясынын демилгеси Memorial медициналык борборунун чакыруусу менен уюштурулду. AirMed Travel компаниясы башка өлкөлөрдөгү ооруканалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, долбоорлорду жазып, анын негизинде медициналык кызматкерлер, дарыгерлерди окутуп, тажрыйбасын арттырып келет. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга Туркиянын Стамбул шаарынан салам айтабыз. Биз болсо Туркиядагы эң белгилүү, эң чоң медициналык борбор Memorial клиникасынын алдында турабыз. Дал мына ушул медициналык борбордун чакыруусу менен дарыгерлерди алып келгенбиз. Алар бул жерде 3-4 күндүк окуудан өтүп, тажрыйба алмашат. Биздин компания 2015-тен бери ушундай кызыктуу, жакшы дарыгерлерге программаларды уюштуруп келатабыз. Бул биринчи жолу эмес, акыркы жолу эмес. Көп идея, проекттерди реализация кылганы, жакшы международный деңгээлде сүйлөшүүлөр болуп атат. Бир эле Memorial эмес, көп больницаларга биз ушул мезгилге чейин уюштуруп келе жатканбыз. Ар кайсы направление менен аябай ушул биздин окуу проектибизге катышкан дарыгерлер аябай ыраазычылыгын билдирип, өз салымын кошуп, аябай активдүү катышып келе жатат. Memorial Туркиядагы чоң клиникалардын бири. Өлкө боюнча 11 чоң оорукана, 3 кичи медициналык борбору бар. 7000 кызматкер эмгектенип, анын 1500-ү дарыгерлер. 105 бөлүмдөн турат. Бардык тармактар боюнча кызмат көрсөтөт. Туркиянын ири шаарларынан аталган оорукананы кезиктире аласыз. Бардык филиалдары дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери менен кызматташып, бейтаптарга жардам берип келет. Туркияда өз жумушубузду эң жакшы ийгиликтүү аткаруу менен бирге башка өлкөнүн жарандарына да жардам берип жатабыз. Биздин жумушчулар тактыга жана кичпейилдикке өзгөчө көңүл буруп, бейтаптарга өзгөчө мамиле жасайт. Өткөн жылы дүйнөнүн 167 өлкөсүнөн 30 000 ооруларды мамлекетибизге алып келип, алардын оорудан сакайышына себепчи болдук. Өлкөбүзгө чет жактан мындай сандагы бейтаптардын келиши Туркиянын медициналык туризмине салым кошконубуз деп билемин. Буюрса, жакында жакынкы кошуна өлкөлөргө да Memorial клиникасынын филиалын ачып, ооруларды жерине барып жардам беребиз деген оюбуз бар. Ананда өзүбүз билген жаңы нерселерди башка кесиптештерибиз менен бөлүшүүгө даярбыз. Кыргызстанга дагы барамын. Пандемияга байланыштуу бул планыбыз ишке ашпай калды. Ошондо барып көрүп, эл эмнеге муктаж, ооруларга кандай жардам берүү керек экенин билип, иш жасаганыбыз жакшы. Стамбул шаарында 2 Memorial аталышындагы оорукана бар. Шишли жана Бахчилер райондорунда жайгашкан. Өлкөбүздөн барган дарыгерлердин окуусу Шишлидеги ооруканада болду. Семинардын биринчи күнү онкологиялык ооруларды эрте аныктоо жана дарылоо деген теманын негизинде башталды.
профессорлар менен жолугушуулар уюштурулуп, дарыгерлер кызыккан суроолоруна жооп алышты. Население появилось мнение, что радиотерапия сжигает ткань. Рак ооруларынын баштапкы стадиясында акыркы үлгүдөгү медициналык жабдыктарды пайдаланып, заманбап ыкма менен дарылоого мүмкүн экендигин көрсөтүп айтып беришти. Оорукананын Стамбулда Memorial Pathology аталышындагы өзгөчө лабораториясы дагы бар. Чыныгы адистердин уникалдуу жумуштары менен тааныштык. Şu an bünyenizde 11 hekimin Memorial Pathology лабораториясы 1 жыл мурда курулган, бардык филиалдар менен тыгыз байланышта иштеп келет. Азыркы учурда дарыгерлердин санын көбөйтсөк деген план койдук. Себеби башка өлкөлөр менен дагы кызматташуу үчүн. Бир дарыгер орну так аныктай албайт. Ошондон бизде 11 дарыгер иштейт. Медициналык жабдыктарыбыз дагы акыркы үлгүдө. Онлайн технологияны да колдонуп келебиз. Генетикалык анализ жүргүзөбүз, оорунун баштапкы этабында байкоо үчүн. Мына ушундай ыкмалар менен орунду так аныктаганда гана дарылоо ийгиликтүү болот. Maksatımız dağı dalga açılıp ellerine sapatlı yardım veriyor. şu anda dünyada patoloji alanında gerekli tüm teknik altyapıya sahip. Бүгүнкү мемориал клиникасындагы биринчи күnkү окуубуз өтө жегердүү, өтө жемиштүү, пайдалуу күн болду десем мен жаңылышпайм. Себеби өтө көп адамдар менен биз жолугушуп, ушул онкогематология жөнүндө аябай жакшы маалыматтарды алып, лабораториялык изилдөөлөр, лабораториялык диагностикалардын өтө жогорку деңгээлде экенин көрүп, мени ушул аябай таң калтырды. Мындай жолугушуулар дагы уланат. Мен ойлойм, бул биздин келип ушул таанып окуп аткан иш-чарабыз өтө жемиштүү болот дейм. Турциядагы больница менен кеңири таанышып, ал жерден көптөгөн биздин өзүбүздүн баягы ооруларга байланыштуу көп маалыматтарды алдык. Эми эмне дейм, бүгүн ушу бизди алып келген, ушул жакта окуткан Air Medic компаниясынын жетекчиси Динара Колдошова өтө чоң ыраазычылык билдирем. Бул компания менен биз көптөн бери иштешебиз. Бул өтө жакшы мындай Кыргызстанга жакшы медицина жагынан жаңылыктарды алып келген, көптөгөн ооруларга, бейтаптарга жардам берген жакшы компаниялардын бири. Ушул компаниянын жардамы менен биз ушул Турцияга, Стамбулга келип окуп атабыз. Ülkeden yaklaşık 2 milyon hasta kabul etmiş bir uluslararası. Биз ушул күнгө чейин 90 мамлекеттен 2 миллиондон ашуун адамды кабыл алдык. Мен азыр Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан, Өзбекстанга жооптумун. Ооруларды жакшы тосуп алып, оорусун сакайтып, өз өлкөсүнө жакшы узатуу биздин негизги милдет. Максатыбыз бейтаптарга жардам берүү менен бирге Мемориал ооруканасын чет жактарга таанытуу. Биз менен кызматташкан бардык өлкөлөргө ыраазычылык айтабыз. Burada sadece yurt dışından hasta kabulü yapmıyoruz. Экинчи күнүбүз Memorial ооруканасынын боор алмаштыруу бөлүмүндө болуп, дүйнөгө белгилүү дарыгер профессор Корой Ачарлы менен жолугушуп, бөлүмдөгү жумуштардын жүрүүсү, ийгиликтүү операциялары жөнүндө маалымат алдык. Bu anlamda 1991 yılında Amerika'da karaciğer nakli eğitimi aldım. И в 1991 году я получил образование в Америке по пересадке печени. Ve 1992'den beri de Türkiye'de karaciğer nakli alanında çalışmaktayım. С 1992 года в Турции я работаю в отделении по пересадке печени. Kısaca Türkiye'de karaciğer naklini gerçekleştiren ikinci kişi ya da kurduğu merkezde ikinci merkez oldu. Таким образом, в Турции по пересадке печени я являюсь вторым доктором и открыл второй центр по пересадке печени.
2005 yılından itibaren de Memorial Şişli Hastanesi'ndeki organ nakli bölümünü kurdum. С 2005 года я открыл в больнице Memorial Шишли отделение по пересадке печени. Мындан сырткары башка бөлүмдөгү дарыгерлер менен да кезек менен жолугушуулар уюштурулуп, кемик илигин алмаштыруу, органдарды алмаштыруудан кийин реабилитациялар жөнүндө кенен окутуулар жүргүзүлдү. Шишли районундагы ооруканада окуп, профессор дарыгерлердин иш тажрыйбасына күбө болуп бүткөн соң, бизди Стамбулдун Бакшилер районунда жайгашкан Memorial VIP ооруканасына алып барышты. Аталган бейтапкана бардык филиалдардын арасынан жаңысы жана атайын ооруканага арналып салынганы. VIP деп атайтып тургандай эле дүйнөдө 11-орунда, Түркияда алдыңкы сапта турган медициналык борборлордун бири. Бул жерде тейлөө шарттары да башка филиалдардан айырмаланат. Ар бир бөлүмдө болуп таанышып чыктык. Tüm sıfırdan bütün A'dan Z'ye kendi proje ekibi. Мен сиздерди VIP бөлмөлөр менен тааныштырсам. Бул жерде дагы бөлмөлөр стандарт жана андан да жогору хандардын жата турган бөлмөлөрү деп бөлүнөт. Дуалдарга көңүл бурсаңыз, атайын ылдый жагы бурчтары чыккан эмес. Инфекцияга каршы ушундай жасалган. Дуалдын четиндеги тактайчалар бейтаптар кармап бассын деп атайын курулган. Artı 2 diye devam eden odalarımız King Suite. Ama o sadece bir dizayn olarak ses geçirmezdi. Yani burada Стекла они не пропускают, звукоизоляция идет очень хорошо, дверь открывается. nereden geldi? Burada biraz farklılık olabiliyor ama Стандарт палаталарды да көрсөтсөм. Эки эшиктүү болот. Бул жердеги кызматкерлер бейтапка тоскоол болбосун деп, ар бир бөлмөнү эки эшиктүү кылып жасатканбыз. Бейтап үчүн бардык шарттары бар. Уктоочу бөлмө, ашканасы, жуунуучу, эс алуучу бөлмөсү. Оорулууну карап жатканга да өзүнчө бөлмө бар. Айнектерден да ашыкча үн угулуп тоскоол болбойт. Ал эми хандар жашай турган бөлмө болсо, бул айырмаланып турат. Көбүн эсе жогорку жакта иштегендер, мамлекет башчылары келип дарыланып кетишет. Биз өтө бул жерден жакшы, өзүбүзгө керектүү, ушул жерден үйрөнгөн окууларыбыздын бардыгын кийин элибизге жардамы тиет деген максатта эң керектүү ушу медицина жаатында окууну окуп жатабыз. Бул жерде эми биз көбүнчө ушул боорду алмаштырганда жана алмаштыргандан кийинки ооруларды кантип карайбыз, андан кийин кантип байкоо жүргүзөбүз, ошолор туурасында кайсыл ооруларды пересадка кылуу, ушундай боорун алмаштыруу керек, кайсыл ооруларга кандай жардам көрсөтүш керек. Бул жерде эми Memorial клиникасында бир жакшы жери, бизде көбүнчө жаш балдарга мындай боорду алмаштыруу боюнча көп мындай тажрыйба жок болчу. Бул жерде ушу кичинекей 5 килограммдык төрөлгөн балдарга дагы 5 айлыгынан баштап чоң 70 жашка чейин адамдарга ушул боор алмаштыруу жаатында өтө жакшы иштер жүргүзүлөт экен. Мен үчүн өтө чоң теориялык, практикалык, өтө чоң, өтө пайдалуу жумуш болду десем мен жаңылышпайм. Себеби гематология боюнча ушул профессор Эмине Битул менен жолугушуп, ушул жердеги биздеги өзүбүздө Кыргызстандагы кандай чечилбеген көйгөйлөрүбүз, кандай оорулар боюнча, диагностика боюнча, дарылоо, химия, дарылоо укмалар боюнча аябай өтө жакшы жумуштар болду. Биздин мисал үчүн биздин Кыргызстанда 15 жаштан өйдө биздин чоң бейтаптарга кошулат да.
Европалык стандарт боюнча 18 жашка чейин бул бала болуп эсептелинет. Ошон үчүн 15 жаштан 18 жашка чейинки пациенттерде дарылоо ыкмасынын өзгөчөлүктөрү, диагностикадагы өзгөчөлүктөрдү ошол профессор Эмине Бетул менен аябай жакшы сүйлөшүп, ал өзүнүн практикалык, теориялык ыкмаларын үйрөтүп, кандай болгон учурда биздин бейтаптарга химиялык жол менен химиялык дарылоо жолу менен айыктырабыз биз ооруларды. Түркиянын дарыгерлери менен жолугушуп, тажрыйба алмашып, ооруканаларын көрүүдөн сырткары программага саякаттоо да киргизилген. Ошентип биз Осмон империясынын ордосу Топкапы сарайына бет алдык. Стамбул тарихи имараттарын көптүгү жана алардын биринен бири алыс кетпей коңушу жайгашканы менен башка шаарлардан өзгөчөлөнүп турат. Султан Ахмет мечитинен чыгып, дагы 2 кадам аттасаңыз, Осмон империясынын султандарынын эң көрүнүктүү ордосу Топкапы сарайына келесиз. Топкапы сарайы Осмон империясынын көп жылдарга созулган, тарыхы бою падышалар жашаган жана империя башкарган эң маанилүү сарайлардын бири. Фатих Султан Мехмет тарабынан курула баштаган. Сарай 15-кылымдын акырына барып бүткөрүлгөн жана колдонулган. Убагында 4000 адам батып, жашоо турмушун уланткан. Сарай дүйнөдөгү эң кичинекей өлкө Ватикандан 1,5 эсе, Москванын Кызыл аянтындагы Кремлден 2,5 эсе чоң болуп, аянты 700 000 чарчы метрди чапчыйт. Сарайга кирип бара жатып, ошол кездеги Осмон султандарынын дооруна түшүп калгандай сезимдерге бөлөндүк. Сарайдагы ар түрдүү бактар, шахзадалардын эс алуу жайлары, китепканалар күнү бүгүнкүдөй сакталууда. Анан бул жерде Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздын да музейи бар. Тилекке каршы бизге ал жерди тартууга уруксат бербеди. Бул ордонун көпчүлүк туристтерди кызыктырган бөлүгү султандардын гареми. Ошол доордогу падышалар өзүнүн карамагындагы аялдарды эч кимге көрсөтпөй сарайдын жер төлөсүндө сактаган экен. Бөлмөлөрдүн көптүгүнөн башың айланат. Ал эми султандар, султан айымдар, шахзадалар жашаган бөлмөлөр башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Ошол мезгилде мрамор таштардан жасалган хаммамдар, ажатканалар көпчүлүктү таң калтырып келет. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Султан Сулаймандын жуунчу жайында, же болбосо хаммамда турамын. Мына өзүңүздөр көргөндөй мрамор таштарынан жана ошондой эле баалуу металлдардан жасалыптыр. Жана бул жагын карай турган болсок, атайын тосмолор бар экен. Ошол душмандар келип, жуунуп жаткан учурда өлтүрүп кетпесин деген максатта. Мына биз тааныган кинодон көрүп билген Султан Сулаймандын жашаган бөлмөсү. Чыгыш стилинде жасалып, дубалдарга ар кандай сүрөттөр түшүрүлүп, кооздолгон. Мен азыр Султан Сулаймандын бөлмөсүндө турам. Өзүңүздөр байкап тургандай, кенен жана кооз чыгыш стилинде жасалган жана ал колдонгон ошол дивандар жана килемдер дагы азыркыга чейин сакталып турат. Бул жерде олтуруп эс алып жана көптөгөн пландарды жазган деп айтылат. Музейдеги султандардын баалуу металлдардан жасалган отургуштары, жоого аттанганда кийген кийимдери, колдонгон курал жарактары, белекке келген өзгөчө баалуу идиштери көз жоосун алат. Бул жерде салмагы 4 килограммга жеткен зымырыт ташы жана 86 караттуу бриллиант да сакталган. Кулагыңызга күмүш сырга, эгер сиз Топкапыга саякаттап келсеңиз, анда 4-чү эшигине өзгөчө көңүл буруңуз. Анткени дал ушул эшиктен кирген балкондон Босфор кысыгына керемет көрүнүш ачылат.
бир канча саат бою кооздукка карап отурсаңыз да көзүңүз тойбойт. Нечендеген кылымдар бою дүйнөнү башкарган султандардын ортосунда жүрүп, ошол учурга барып келгендей болдук. Топкапы сарайы 1923 жылы Осман империясынын соңуна чыгышынан кийин музей катары иштеле баштаган. Тарихи жайларды көрүп бүткөн соң биздин делегация Европа континентинен Босфор булуңу аркылуу Азия континентине сүзүп жөнөдүк. Босфор эки материкти бириктирген кызык Кара деңиз менен Мрамор деңизин да бириктирип турат. Ошондуктан кемелер көп жүрүп, тынбай каттап кадимки транспорт кызматын көрсөтүшөт. Суу жээгиндеги ресторандардын биринде мейман болуп, 5 күндүк окуубуз аягына чыгып, башкача шартта өзгөчө атмосферада сертификаттар тапшырылып, маалыматтуулугубуз артып, үйгө кайттык. Кооздугу ырларга, романдарга, кинолорго тема болгон. Табигый жана тарыхый жактан теңдессиз шаар Стамбулга болгон сапарыбыз жакшы көз ирмемдер менен эсте калды. Токтой туруңуз, дагы бир айта кетүүчү маалымат: 1923 жылы 29 октябрда Түркия Жумурияты негизделип, анын борбор шаары катары Стамбул эмес, Анкара шаары жарыяланган. Мустафа Кемал Ататүрк айдыңдык Түркиянын алгачкы президенти болуп калган.